Арыбаңыздар, ушул Манас илими боюнча Манас атанын энергиясынын күч кубаты ушул күнгө чейин адамзатты коргоп, сактап келгени жөнүндө айтып келебиз. Эми ошого мындай жөн эле сөз катары, жумак катары болбостон, буга далил катары айтсам, бул тууралуу 1943-жылы улуу ата мекендик согушта азыркы Украина Киев шаарында болуп өткөн окуя. Бул жерде 9 кыргыз жоокери 12 миң немис аскерлерине каршы туруп, аларды жок кылуу жөнүндө баяндалат да. Бул тууралуу мен сиздерге азыркы могу накопление история деген каналдан көрсөңүздөр болот. 25 февраль 2026-жылы чыгыптыр. Ошол 9 аскер, ошол Девид Кыргызов остановили дивизии СС без единого выстрела. Немцы думали, что это магия деген темада алып барылат репортаж. Эми ал орус тилинде болгондуктан мен анча-мынча сөздөрдү орус тилинде айтайын. Анткени бул жерде орустун Волков деген командири ошол бир эмеге барат дагы, Баджат деген бир командирге барып, мага дейт, ошол 9 кыргыз жоокери керек дейт. Эмнеге кыргыздар дейт да, именно кыргыздардан деп ошол. Анан айтат, менде 19 кыргыздын эмеси бар, снайперлери. Мындайча айтканда мергенчилер болгон, мергенчилер тобунан, алардын баардыгы бир айылдан болот дейт да. Анан ошонун 9-ун тандап ал дейт. Бирок алардын эч кимиси жаракат албасын, баардыгы эсен аман кайтсын дейт. Ошол окуя жөнүндө айтайын. Анан ал жерде эмне үчүн Манас илиминин, Манастын энергиясынын аралашканы жөнүндө айтайын. Ал азыркы күнгө чейин эмне себептен иштеп аткан. Бул окуя качан ачылды дегенде, бул 71 жылдан кийин 1943-жылы гана 43-жылы болгон окуя. Ал учурда ноябрь, декабрь айы болот, кыш, шилде -22 градус суук болот. Бирок ошол бул окуя болгону кандай десем 2014-жылы гана ачылат, ачыкка чыгат. Ага чейин ошо антип берип эч ким, бул окуяны 10 адам гана билет. Ошентип ачыкка чыкпайт. Себеби бул өтө чоң тактика болот да, жанагы согуш талаасында колдонула турган. Ошон үчүн Волков ошол 9 кыргыз жоокерин тандап алып, анан аларга айтат, силерге 3 күн убакыт беребиз. Бул максаты эмне дегенде, ошол 12 миң немистердин тандалган жоокерлери болот. Алар өтө күчтүү даярдыктан өткөн, бүт куралданган, 47 танкасы бар, ошолорду жок кылгыла дейт да. Анан кантип дегенде, силер просто паника кылгыла дейт да. Анан силер мындай ушинтип көргөн белеңер десе, ооба дейт, биз деген кашкырларды, жанагы кабыландарды ушинтип качырып көргөнбүз дейт да, мындай чочутуп сактанып. Анан ушул эми 9 жоокерибиз бул именно ушул Чаншан тоолорундагы жана Жеңиш чокусундагы Кара Суу айылынан болот. Баардыгы бир айылдагы балдар болот. Алардын жаштары ушу 19-24-кө чейинки жаш курактагы балдар болот. Алар ушу көз катары мергендер, жанагы тез кыймылдагандар, түндөсү жакшы көргөндөр, үндү жакшы уккандар, ошол бир өздөрүнчө бир мындайча айтканда способностьтары же болбосо бизче айтканда касиеттери бир өзгөчө жандар болот да. Анан эми бул жерде аларга эң чоң жардамга ким келет дегенде, Манас күчү келет, Манастын духу келет. Ошол кыргыз ата бабалардын арбаган күчү жардамга келет да. Кантип дегенде, мисалы азыр биздикилер медитацияга түшүп, жанагы кандай десем, анан жанагы анаанын да абалына өтүшүбүз керек деп, мисалы кадай жанагы тунуп отуруп келе атпайбы? Жок, ал жерде деген согушту көрүп аткан учурда сенин жанында бирөө колу жок болуп атса же буту атылып атса, сен ушунчалык эми тирүү эле, жүрүү эле, мындай ачыктан эле медерлериң майдаланып кеткен сыяктуу эле сразу эле жанагы медитацияга түшүп кетет экенсиң да, мындайча айтканда ачык эле. Көрүнү менен көмүскө аралашып кетет, анткени каттуу эме болот, депрессия болот, медерлер майдаланат, мындайча айтканда клеткалык деңгээлде утурукку жука дүйнөлөргө аралашасыңар. Себеби биз клеткадан турабыз, ошол клеткаларды майдаланыш керек. Ал азыркы майдалануу жанагы сыноолор аркылуу же мына жердеги согушта ошондон болуп атат.
жер жашоосундагы согуш бул напстын эмесинен кете албай атат да. Ошол напстын башкарганда айкөлдүккө айдай жарык бир көлгө бир тегиздикке келмейинче согуштар токтой атат. Ошон үчүн манас илими таралыш керек болгон себеби ошол болуп атат да. Эми ошол 9 кыргыздын жөнөкөй жаш балдары кандай методдорду колдонду? Мына ошолор боюнча аларга канча күн убакыт берилди? Аларга бир 3 күн убакыт берилет. Алардын колдонгон куралдары эчтеке курал албайт болгону бычак, жип, ошол майда чүйдө күкүрт, шам өздөрү таң калыштуу нерселерди алат, анан бир краска алат. Анан аларды эми атабасак болбойт, эми атап өтүп кетейин, анткени алар ушунчалык чоң бир мындайча айтканда кызмат аткарды. Булар десе көрүнбөгөн, аталбаган мындайча айтканда геройдор да, булар ушул эң чоң кызматты аткаргандар. Булар ошол мындайча айтканда Асанбек Токтогулов деген 23 жашта болот, старший сержант болот. Ал ошол Кара Суудагы жашаган өзүнүн айылдаштарын топтойт да. Анан ал мага 8 бала керек деп мына Талант Жумабеков деген тандайт. Ал снайпер болот, көз катар. 22 жашта болот. Бакыт Кадыров деген 19 жашта болот. Ал аябай бат кыймылдаган болот. Эркин Султанов деген ал аябай аюудай болгон күчтүү болот. 24 жашта болот. Нурбек Сарыбаев деген 21 жашта болот. Ал аябай мындай кандай десем, бул өтө бир жанагы куралдардын эмелерди колдоно алган болот. Амурбек Алиев деген бул разведчик болот, аябай күчтүү. Ошонун мастер болот да. Мурат Тилеков деген 22 жашта болот. Ал деген кыймылдабай жатса, сааттап жата берет, кыймылдабай үн чыгарбай. Аны өлүп кал деп ойлошот да негизи. Азамат Кеңешбеков деген болот. Анан ал үндөрдү уга алган болот. Жана Кубат Осмонов деген болот. Бул деген түндөсү көз катар, түндөсү мындайча айтканда аябай көрүп, түндөсү кыйын атат да. Ушулар өтө бир терилгендер. Жана мисалы Төштүк атада дагы жана Жердин Шармамат, Жеринчи Мамыт жанагы болот, ошол сыяктуу ар биринин өзүнүн мындайча айтканда касиеттери болот да. Ошол балдар чогулат, кеңешет, мындай биринчи күнү жөн гана аңдыйбыз дейт, экинчи күнү силер дейт ошол танкаларга барып краска боеп келгиле дейт да. Эмне кылабыз дегенде кыргыздын жанагы өлүмдүн немесин тартып келгиле дейт. Ал жерде толук анан волна болот, ичинде мындай толкун. Анан Бакыт деген баланы айтат, сен дейт жыңгайлак 200 метр тегерек айлан дейт. Айтат, мен жыңгайлап айланам деп. Анан ооба дейт. Сенин бутуң тоңот, бирок биз аны эметип кыздып, канды айлантып жардам беребиз дейт. Макул дейт, ал жыңгайлак айланат жанагы эмени. Анан эртеси ошол жанагы целый дивизия менен келген 12 000 эмесилер түнөп, ал жерде от жагып жатып түнөгөн болот да немистердин эмелери, солдаттары. Анан эртеси туруп чыкса эле жанагы краска сүрөттөр болот. Кандай жазуу десе, рун жазуу деп таң калышат да. Бирок ал деле мындайча айтканда рун деле жазуу эмес болот. Табышпайт. Анан эле бирөө паника алып айтат, бул жакта жыңгайлак адамдын эмеси издери жүрөт деп, босиком деп. Анан таң калып чуркап барып карашса, чында эле бул жүн адам жыңгайлак карда жүрбөйт да, мындайча айтканда. Бул эмне, бул жанагы партизандар деп ойлошот. Девиз немелер деп ойлошот. Жок, андай эмес. Аларда мындай болбойт. Алар адам өлтүрүшкө келет. Булар эч кимге тийбейт, эч нерсени жарбайт, эч нерсе кылбайт. Жөн гана белги берип кетишет. Анда бул эмне мистикалык бир нерсе болуп атабы, же бир арбактар келдиби, же бир эме душалар келдиби деп таң калат. Анан ошентип паникага түшө баштайт ошол немис аскерлери. Анан кийин эме айтат, экинчи күнү дейт, биз жакынга барып иштейбиз, жана үндөрдү чыгарып, жанагы чочутуш керек да, коркутуш керек. Бул жерде ошол үндөрдү чыгарып келесиңер дейт да. Анан ал жерде бул жерге эркинди кызматка салат. Бул байыркы кыргыздардын жана горловой пение деп үн, ички мындайча айтканда
үн чыгат. Анан алар жөн эле айтпастан жана дух предкаларды чакырат да. Ой депчи жана духи горы, духи деп ушинтип силерге өлүм деп жана аларга коркутат да. Анан алар эми палаткада отурганда сүйлөшүп, үндү угуп, башкача үн, звук, таң калып сыртка чыкса жок, качып алар кетишет. Анан бул каяктан келген үн, эмне үн деп таң калат. Себеби ал кыргыз тилинде, алар кыргызча түшүнүшпөйт биринчиден. Анан бул жерде жана үн медери иштейт да, симметриядан үн келди деп атпайбызбы? Же болбосо жана адамдын эмесине кошумча кайыптар күчкө жардамга келет да, манас күчү. Анан үчүнчү күнү айтат, эми дейт биз майдаларына эмес чоңдоруна барабыз дейт, командирлерине, лейтенанттарына, ошол башкаргандаргачы. Анан Дитрих Вебех деген командир болот. Анан жана дагы бир лейтенант болот. Ошолордун тумарлар эми ичинде болот да. Тумарлардын ичин жанагы үй бүлөсүнүн сүрөтү болот да, эми тумарлардын ичинде. Ошолорго өздөрүнүн краскасы менен боеп өчүрүп, анан жанагы именно командирине, Бебех деген командирине жанагы череп, баш сөөктү алып келет. Баш сөөккө ысык канды төгөт. Ал кан каяктан алды? Коёндун канын алып келет, ысык кылып, кармап, эмелерге ороп отуруп ысык алып келет. Анан ал ойгонсо эле көкүрөгүндө турган болот. Аны чоочуп, бакырып, кыйкырып жанагы атат. Муну эмне карабайсың, каяктан келип калды дейт. Биз билбейбиз дейт. Анан ошентип анан бир эмеси дагы көрөт, лейтенант. Кантип эле ишенесиң, бул жөн эле неме десе. Анда өзүң барып немени кара дейт. Анан ал барса чында эле моюнда астында турган немеси жок. Именно неме. Бул деген ошол жанагы эркинге ошогон балдар көрүнбөй иштейт да, мындайча айтканда. Ушунчалык жанагы бакыт деген балдар аябай басканы дагы билинбейт да. Ушундай жай, тынч. Аларды ушул 9 баланы биздин Улуу тоодо жашаганым үчүн тоонун кардуу, сүрү, табият күчү буларды эмнеге шамнак айлоолукка, сактанууга, жанагы аңчы кылып атканда үн чыгарбаш керек да, ошондойлорго үйрөткөн болот да. Ошентип анан эми 4-күнү биз жакын барбайбыз дейт. Ошо алыстан эле аңдып турабыз дейт да. Анан ошентип анан бул эме паника болуп, ал жерде 43 солдат немеге түшөт, психбольной болуп, больницага барып жатат, лейтенанты немеге чыгат. Анан ал Гитлерге чейин жетет кабар. Бул эмне деген кабар деп анан командирлерин чакырат, издегиле, тапкыла, бул каяктагы адамдар, эмне болгон, булар кайсы жерден келгендер, улуту ким, эмне немеси, салты кандай, эмне ишен эме деп издегиле дейт. Анан ошентип жанагы эмеге түшөт, жана издеп башташат. Ошондо издөөгө түшкөндө жанагы айтат, булар Орто Азияда жашаган кыргыздар экен, алардын салты шаманизм, анан исламдын суннитин колдонот экен, көчмөн салт колдонушат экен. Булар малчылык, мал чарбачылык менен эмгектенет экен, анан аң оолоочулук менен, Шамдагы ушундай экен. Булар көбүнчө ошол аталардын арбактарына, ошол жанагы табият күчтөрүнө, мисалы ээлерине, пирлерине аябай ишеним күчтүү экен. Ошондой ритуалдарды жасашат экен дейт. Булар көрүнбөгөн үндү уга алат экен, көрүнбөгөн нерсени угуп, көрүп, сезип, туюп, ошол үндөр менен, сөздөр менен байланышта болот экен деп айтат. Анан алар өзүнчө дагы эң кыйын снайперлерин жөнөтөт. Аябай күчтүү ошол бүт тандалган 10 снайперди жөнөтөт. Барып ошолорду кыргып, неме кылгыла дейт, колго түшүрүп келгиле дейт. Алар келет, анан аңдашат 4-күнү. Бирок түндөсү айтат, ушу танкаларды коюп койгула, эч ким жолобогула, ушул жерге келет, биз түшүрөбүз дейт. Анан 4-күнү дагы жанагы танкаларына келсе, бир эме көрүнөт дагы, ак эме. Анан карасалы снежный чучело болот да. Жөн эле кар неме болуп, эчтеке жок болот. Бул айтат да снайперлерге, эч ана бутуна аткыла дейт да, бизге тирүү керек. Ошол 9 кыргыз жоокерлерин тирүү кармагыла дейт да. Себеби алардын методун өздөштүргүлө, тактикасын өздөштүргүлө. Ушунчалык булар кандай эми ошончо немеге паника түшүргөн деп. Себеби ал командирлерине чейин паникага түшүп калды да, ал жерде коркунуч уже боевой дух
жанагы согушка болгон жана неменин духун алып салды да. Бул жерде Манастын духу иштеп атат. Ошол 9 адамды Манас атанын 40 чуросунун энергиясы кошо иштеп атат. Ошол жерде кийип иштеп атабы, кошун ошол жерде ичине меделер ойгонуп кетип атат. Жана ар бирибиз ичибизде Манаспыз дегендейчи. Ошентип Манастын духу иштеп баштайт да. Анан алар жанагы үндөрүнө кошумча үн болуп улат. Жанагы мындай басса дагы издерин жашыртып, аталардын арбактары мындайча айтканда жардамга. Манастын күчү, энергия, кубаты жардамга келет. Бул жерде Манас медери иштейт да. Эми Манаста мүмкүн болбогон эч нерсенин өзү жок билесиздер да. Ошентип анан паникага түшүп эметип баштайт. Анан айтат, эми 4-күнү дейт, уже биз жакын барбайбыз, бизге бензин керек дейт, көп эмеде дейт, жана Асанбек деген. Анан айтат, мен ошол балдар жөнүндө айтып кеттим. Эми ошол бул жерде эң жакшы нерсе ушул балдардын кимиси кай жерде эмне болуп өлгөнү, кандай иштерди аткарганы жөнүндө да жазылат да. Анан ошол 4-күнү эми аралыктан алыстан иштейбиз дейт да. Бизге бензин керек дейт. Аны тегеретип чачабыз, анан бир жерлерге үйүп, ошону атын эметебиз, жардыртабыз дейт, каар менен кошо. Анан ал жарылгандан аябай катуу жарылат. Андан беш биздер паникага түшөт. Жанагы кулагына жанагы эми алар деле ишенет, өздөрүнүн рухтары бар, арбактары бар деген. Анан жанагы жарылганда паникага түшүп калат солдаттар дагы. Анан бирөөсү качат. Анын ага кошулуп башкалары качып баштайт. Анан уже жанагы ошончо немени мындай кармап калуу мүмкүн болбой калат. Армиянын 12.000 катар тандалган аскерлерди сактап калуу мүмкүн болбойт да. Ал ушул жерде бөлүнө башталат. Анан ал жарылып эле калбастан тегеренип, алар бир кичинекей токой болот, токойду өрттөгөндө анын күлү именно алардын үстүнө түшөт да, каар менен аралашып. Анан алар кадимкидей тозокто күйүп аткандай болот да, караса үстүнөн капкара күлдөр жаап атса, пепел. Ар жакта күйүп атса, эми жарым саат күтүп турса өчүп деле калмак. Бирок ошол жанагы рухтардын күчү ушундай жанагы азыр деле улуу тоолорго барсаң мындай сүрү башкача болот го, коркунучтуу болуп кетет кээде. Эми бул деген сүр да энергия, кубат, күч. Себеби биздин кубатыбыз алсыз, анан алдуу энергиянын алдына барганда коркуу сезим пайда болот да. Ошентип улуу Манас атанын күчү ошол жерде иштеп баштайт. Анан ошентип жанагылардын жарымы 4.000 качат, жарымы диверсант деп аталат, жарымы мындай орукчан болуп калат, иши тоңуп өлөт, аябай кыйналат да. Ошол 12.000 неме жоюлат. Анан ал тирүү калгандары дагы өмүр бою паника болуп, жанагы түштөрүнөн чоочуп, арбактары көрүнүп жүрүп өтөт. Анан анын командирлери болсо атууга кетет. Анан ошо командир айтат, биз бул кандайдыр мистикалык немеге кабылып калдык дейт да. Десе, силер эмнеге антип айтасыңар, андай эмес, алар просто силерге психологиялык жактан неме жасаган тактиканы, силер ошону түшүнбөй атасыңар деп башкалар ишенбей коет да. Бирок командир өзү түшүнгөн үчүн жанагы өзүнүн эмеси менен жанагы череп айтып атпаймынбы, сөөктү, баш сөөктү именно канга чылап, ысык алып келип анын көкүрөгүнө коюп атпайбы. Ошондо анан ал өзү чочуп, өзү көргөн үчүн ал ишенет да, унчукпай баш ийип ошол атууга кетет. Ал эми ошол 9 кыргыз жоокерлери, жанагы Волков деген генерал, командир, ошол жанагы 12.000 аскерди жок кыла турган немелер кызыл орден менен сыйланат. Бирок алар эч кандай торжество, эч нерсе өтпөйт, ал жашыруун өтөт. Анткени айтат, бул өтө жашыл, сыр, эми жогорку немеге чейин барат, бирок айтат, бул ушунчалык сыр болуп сакталышы керек. 9-ун таратып берет, 9-у 9 жакта дагы кызмат өтөт. Согушка дагы бүткөнүнө 2 жыл калат да. Андан кийин дагы 2 жыл убакыт бар дейт да. Убакыт бар дейм да, ошондо 2 жыл убакыттын арасында ар түрдүү болот, бирок ошолордун арасынан жанагы Талант дегени Берлинде 45-жылы башына ок жеп өлөт. Эркин дегени бутунан ажырайт. Мурат дегени лагерде жанагы туткунга түшүп калып ошол жерден курман болот. Калгандары тирүү калып 2007-жылга чейин жашайт. Мисалы Асанбек деген ошо айылда географиялык мугалимден сабак берип 89-жылы өлгөн болот. Бакыт дегени ал чабанбоз болуп 85-жылы кайтыш болот.
Нурбек деген ошо армияда калып ал жерде ошол эмелерди өздөштүрүп сабак берип калат, служба кылып. Анан Өмүрбек деген ал охотник болуп, элдерди немеге алып барып, жанагы мындайча айтканда туризм менен неметип куткарып, альпинисттерди. 2007-жылы ошо карлыктан өлөт. Азамат дегени бул радио узилде иштеп, жана үндү уккан жакшы көрөт го. Ошону тынчтуу угат. Ал эми Кубат деген түнкү заводдо иштеп эле кадимкидей 2001-жылы өлөт. Бул жөн гана ушул буларга эч кандай Советтер Союзунун герою дегенде эле бир гана немеге Волковко жазылат, полковник деп. Ал эми калгандары жөн эле мындай ушул улуу ата мекен согуштун катышуучусудай гана деп жазылып калат. Кубат Осмонов деп эле жазылат да. Буларга эч кандай немелерди бербейт. Анткени буларды деген война сделала воинами, горе сделала призраками дегендей, алар өздөрүн призрак деп эсептешет да. Биз көмүскөдө биз дух болуп иштедик, аларды чочуттук, коркуттук, паникага түшүрдүк, атакага түшүрдүк. Паника кылып атака кылдык. Анан ошондон бир ок чыгарбай, бир курал жок. Жөн эле канча миң аскерди бул кырганы, бул өтө чоң бирде сырдуу күч, Манас күчү жатат да. Манастын күчү, сыры жатат. Анан алар ошентип жанагы өтөт. Анан айтат булар, жана Безуков деген. Силер эми буну 10 адам сырды гана билиш керек. Силердин ишиңер ушундай дейт да, такова работа дейт. Разведчикам работать в тени, умирать без вести дейт да. Ошентип сырдуу өлүм, сырдуу жашоо менен кетишиңер керек. 71 жылга чейин бул сыр ачылбаш керек деп ант берип, анан ант ачылбай ушу 2014-жылы гана ачылат. Бул болгон окуя, бул далил ушул Манас күчүнүн, кыргыз элинин улуу тоодо жашап, улуу эл экенин, улуу рух, духу бийик, күчү бийик эл экенин мына далил. Эми бул жерде Манас десе эле биз азыр варианттарын талашып атабыз. Эми жаңы Манас, эски Манас болуп талашпашыбыз керек. Анткени Манасты ошол айтылып атканда ушул өткөн чактагы ойдун күчү менен учур чактагы ойдун күчү аралашат, сезимдер аралашат, ошол жактагы күчтөр аралашат, ошол жактагы нерселер аралашат да. Анан бул күнгө чейин пайгамбарлар жаралып келе берип, ал пайгамбарлардын чоң армиясы жер бетинде иштерин аяктап бүттү. Эми Манас атанын доору башталды. Мындайча айтканда, эми ушул жерде кылдат терең ойлонуп, чоң сырлар ачылат да. Мындайча айтканда, биз ушул чоң улуу илим, чоң жашоого жаңылбаш үчүн жомок дүйнөсүнүн сырдуу дүйнөлөргө аралашып жашаш, сырдуу дүйнөнүн коддорун ачышыбыз керек да, сырларын. Ал эми ошол коддун эң чоң жомок, эң чоң баатыр бул Манас да. Эми ошол анын ээси Манас, ошонун сырларын эми ачышыбыз керек да. Ошондуктан мына мезгил сабактарында, Адеминин китептеринде, Айкөл Манаста бүт Манастын сырлары катылган. Бул жерден ачсаңыздар болот. Анан азыр биз меники туура мен эле деген нерседен качыш керекпиз да. Мисалы бул жерде айтат да, Манас илими азыркы күндө адамзатта канча багыттуу илим болсо дейт, ошончо багыттагы илимдеги чечилбеген суроолор, так жооптор да өзүн ачып берет дейт да. Ошондуктан бул жерде дагы алдыда сиздерге көптөгөн толуктоолор айтылат. Мына көрдүңүздөр, ошол 9 бала өзү эле мындайча айтканда ойлоп таба алган жок. Алар ошол Манас духунун айткандарын гана аткарышты. Ошол нерсени ишке ашышты. Аларга эч нерсе алымча, кошумча кошкон эмес. Биз дагы азыркы күндө ушул жерде мисалы 3-согуш башталып кетиши мүмкүн деп атпайбызбы? Ушуну токтотуш үчүн эмне кылышыбыз керек дегенде, биз акка жалганып, акка жалгашып, ошол көкүрөбүздү агартып, тазартып, ошол Манастын духун ойготуп ар бирибизденчи, анан ошол жанагы улуу тилектерди айтышыбыз керек. Азыр анткени адамзаттын баардыгынын жан дүйнөсү, акыл эси напсинин напсинин кумарына же болбосо ошого эле башкарылып алганда, бул терс рухтардын Манас атанын Айкөл руху тазалайт, агартат, куткарат.
адамзатты ошол Манастын айкөлдүү гана куткарат. Адамдар ушул кыргыздар аркылуу гана жиренени ааламга теңдейт. Андан ары башка ааламдарга, аң сезимдүүлөргө, айкөлдүккө жайылтат, агартат. Мисалы айтат да бирөөлөр, койчу согуш боло берсин, алар ошентпейт, аны көрмөйүн арырланбайт, тазаланбайт, ошону көрүш керек дейт. Жок, биз деген төргө ээ болуп, төрөдө деген сөздү кыргыз айтып атпайбы? Кыргыз гана келгенден кийин биз төрдө жерди сакташыбыз керек. Анткени жер эне башатта, ал муздакта муз болгон. Анан ошол караңгы түндөй болгон музду көктөн жарык нур келип, Манастан, Семетейден үн келип, анан сөз пайда болуп, анан жерде жарык көлкүгөн бир жер жашоосу пайда болуп, ошол жерден анан жашоо пайда болгон. Буга чейин периштелер, перилер, атланттар келип, алар дагы ошол адашуудан, жанагы менсинүүдөн куулуп кеткен да. Эми ошо акыркы адамзат цивилизациясы ошол нерседен чыгып, сөзгө келип, түшүнүп, жана үндү, жарыкты, жана бир эже айтат, биринчи үн пайда болгон деп айткан, үндөн сан пайда болгон, сандан сөз, жан пайда болгон депчи. Ошон үчүн азыр биз адамзат, адам ата беденден берки келген жанагы жыландан, адашуудан арылып, тазаланып, ал үчүн жанагы ар бир жана сөздүн ичиндеги болгон чексиз жарыкка келиш керекпиз да. Жарык, жан дүйнөбүз жарык нурга, кубатка толтуруп, аң сезим бийиктетип, жанагы үнгө, же болбосо кайып менен, же болбосо манас илимине келип отурсак, анан барып жанагы жер бейишке айланат, адамдардын жан дүйнө көкүрөгү тынчыйт. Жана көкмейкин сөөлөкөт, чексиз кудурет дегендей ушул тынчтыкка келүү. Бул бүтүндөй диндердин, бүтүндөй илимдердин баардыгы жан дүйнөнүн тынчтыгы. Азыр бизде ошол жан дүйнөнүн тынчтыгы болбой эле согуш болуп аткан. Бул деген биз жер жашоосуна, адамзат баардыгы бир ишке, Кудайдын эле бир кызматына, ишине келерин аңдап жетиш керек да. Анан эле мен башкарып алам деген нерседен кайтыш керек. Трамп азыр бар жокту башкарам дегендей сыяктуу нерседен кайтыш керек да. Бул жерге Кудайдын ишин гана кылганы келдик. Ошол ишти аткарганда убакыт саатыбыз бүткөндө кетебиз деп. Азыр убакыт да тездеп атат, анткени убакытты лемуриялыктар да, атланттар да токтоткон эмес, токтото албайт дагы. Ошондуктан тездеп Манастын доору, Манастын илими, бул ушул жыл дагы Манастын жылы экен. Аябай тездик менен өтүп аткан. Ошол үчүн акыл эсти тапканда, мисалы адам жан дүйнөсү тынчып, акыл эсиндеги айкөлдүктү тапканда, акыл эсти тапканда, жанагы акыл эсинде азыр караңгылык же болбосо түшүнбөстүк болуп атпайбы? Ошол акыл эси караңгылыктан айга, акка жалганып, ошол көлгө, айкөлдүүлүккө келгенде гана жерде тынчтык орноп, жанагы мындайча айтканда жан дүйнөсү тынчыйт. Ошондуктан биз азыр жана Манас илими деп атканда, Манастын сөзүндөгү илимдерди аябай түшүнүшүбүз керек. Мына ошол жанагы 9 баланын ичиндеги Көр-Тастар Манастын жанагы руху иштеп бератат. Ошон үчүн Манас менес деп жана айтабыз го, Манас ичибизде депчи. Ошол жана айтып өттүм, кан төгүүдө майда медерлер ишке түшөт. Биз медер илимин, кемер илимин, кемер деген сыноо, медер деген бир этаптан этапка өтүү, же болбосо өзгөрүү, өзүңдү көрүү, тазалануу, арылануу деген сөз да. Ошондой жогорку акыл эске келишибиз керек. Мына ушул Манас кыргыз элинин күчтүүлүгү, ата бабаларыбыздын ыйыктыгын, улуулугунун ушул 9 баланын духу дагы ошол Манастын духу иштеп берип далилдеди. Анткени алар жанагы үн чыгарганда улуу рухтардын үнү чыкты. Алар басканда издери билинбей калды. Көрүнөөдөн көрүнбөскө өтүп кетип атты. Алар өздөрү түшүнбөй эле аткарып калды да, мындайча айтканда. Бул жерде Манас күчү, духу, руху иштеп берди. Ошондуктан биз азыр талашып, тартышып, жаман көрүнүп кереги жок. Болгону ошол Манастык акыл эс, аң сезимди ойготуп, сөзгө келип аткарышыбыз керек. Ал үчүн жанагы 40 Манастык акыл эске ойгонгон 41 кыргыз чогулуп, 41 күн түн
менин ысымым менен аталган менин элим деп атат да жараткан. Тоого кылса, тайынса, күнөөлөрүнөн баш тартса, анда мен алардын үнүн көктөн угуп, көкөтең жеримди дарттан, элимди оордан аяктырам дейт. Оору деген ушул адам аты обойнеден келип калган. Оор, уу, акыл эсибизге уу кирип кеткен. Ошол акыл эсибизди ууну чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн уруу дегенде ошол уудан арыл деген сөз. Ошону уруп, агартып, тазаланып турушубуз керек. Ошон үчүн сөзсүз манас илимине, манас доорунда, манас ааламына өтүш керек. Мына ушундай далилдери мындан ары артат. Биз ойлойбуз да эми бир манас чыгып, анан манасты жаттап, манасты айтып, манас атанын, манас рухуна эч нерсенин кереги жок. Ал кааласа 3 жашар жаңы тили чыккан баланы деле кийип, иштеп, мындайча айтканда күнү түнү айтып тазалап коет. Алга эч кандай ага мындай кыйынчылык жок да. Бизге окшоп акыл менен эч нерсени чектебейбиз. Эми мен силерге ушул нерсени айткым келди. Азыр убакыт мезгил тездеп атат. Биз ушул илимди аябай ар тараптан казып баштайлы. Мисалы менде бар илимдер башкаңыздарда жок, башкаларда бар илим менде жок дегендей. Бул илимдер чексиз, ченсиз, түбөлүк жарык жашоого алып баруу. Анткени ошол жанагы Манас ата деле чоң казатта сыр найзасы менен ишке киргенде ал чабып атканда эле мисалы барып бирден эметкен эмес, ошонун күчү эле канча адамдарды өлтүрүп, мындайча айтканда жандарын арулукка, улуулукка, улуу дүйнөгө алып өткөн. Жер жашоосунда кайра жаралып келе берип, биз эмне болобуз? Жана улуу дүйнөгө кетпей атабыз да. Анан ошон үчүн жанагы согуштар чыгып, Манас ата жерге жаралып келип, жана улуу дүйнөгө алып өткөн ошол. Анан могу 9 баланы дагы ошол Манастын руху кийип, жанагы 12.000 немистин эмелерин балким улуу дүйнөгө алып өткөндүр эми. Конечно, ар түрдүү нерсе менен өлүм бурулгандыр, бирок ошол рух, дух иштеди да, энергия кубаты. Мына бул дагы силерге далил. Эми сурооңуздар болсо да жазасыздар. Эми бул жерде кандай десем, Манас илими чексиз, анын меники эле туура, меники туура деген болбойт. Бул жерде эми жаңы илимдин жаңы сырларын айтсак, жаңы коддор, жаңы каналдар, жаңы эшиктер ачылат да. Ошол эшиктерге даяр болойлу. Кыргыз элибиз ушул улуулугун таанып, чыныгы кызматын аткарып калсын.